Siz en küçüğüsüzbü? Жалгыз уулмун да. Жалгыз уулбу? Жок, анда антпеңиz. Кичине күтө туруңуз, келип калат иншалла. Муздайт, суу деле муздайт да иншалла. Канча болду? 2-3 ай болуп калды. Да 2-3 айда келип калат өзүнө. Сабыр кылып тура туруң. Балдар барбы, жокпу? Бар. Каякта балдар? Ошо бир кызым бар алда, ошо аялым менен. Келип калат иншалла. Антпеңиз, ата-энени таштабаш керек. Ата-эне бул кымбат, ата-эне тандап алынбайт. Ата-эне, урматтуу бир туугандар, биздин бейишибиз. Ата-эне тирүү болгон болсо, эки эшик бейиш ачык дейт. Бирөө болсо бирөө эшик ачык дейт, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн ата-энени сыйлоо керек. Ата-эне бала эмне үчүн багат, айрыкча Кыргызда, ошо мени бакса деп багат, андан кийин келин келип жетелеп кетип калган болсо, албетте бул жакшы эмес. Эгерде 3-4 бала болуп же баланын бирөөсү болсоңуз, бир канчанда бир жөн мындай түзүү керек келин тандап калат эле. Бирок жалгыз уул болгондон кийин антип таштап кетип калган, мен ойлойм бул адамгерчиликке туура эле. Бир гана учурда ата-эне өзүңөр жашагыла, биз жашпыз, өз жашайбыз десе, анда бир жөн, анда макул. Бирок ата-эне эгерде чындап силерге муктаж болуп турган болсо, же ата-энеге силердин бөлүнүп кеткениңер оор келе турган болсо, андай кылганын кереги жок. Сабыр кылыңыз, урматтуу бир тууганым. Ал келин келет, анан эми өтө айсан дагы чубага жонона дейт, урматтуу бир тууганым, айтпай эле кое турайын. Бирок ата-эне менен аял таразага салынганда, эгерде чындап аны ата-эне астага коюлуш керек, сөзсүз түрдө. Анткени ата-эне булар биздин бейишибиз. Аялыңыз күтсөңүз келет иншалла, убакыттары болот.